Адам укуктары декларациясы тууралуу маалыматы бар. Ош мамлекеттик университетинин башкы имаратында ойлон ойгон кербени иш-чарасы өткөрүлдү. Анда спикерлер жаштарга дүйнөнү өзгөртүү, чыгармачылык аркылуу Кыргызстанга салым кошуу боюнча дем күч берүүчү баяндамаларды айтты. Баяндама «Мен сүйлөйм» форматында уюштурулду. Кербен Кыргызстан боюнча өтөт. Ош облусунда, Жалал Абад облусунда, Чүй облусунда. Эртең болсо Узгенге барабыз, андан тышкары Жалал Абад, Базар Коргонго да барабыз. Биздин максат негизи жаштар ким? Биз деген эң негизги ураныбыз бул жаштар бар жерде өнүгүү бар. Жаштар креативдүү идеяларды алып келе алат, инновациялык чечимдерди алып келе алат. Иш-чаранын жүрүшүндө жыйындын уюштуруучулары өз тажрыйбаларына таянып, баяндамаларынын негизинде жаштардын суроолоруна жооп беришти. Жаштар биринчи өздөрүн өнүктүрүш керек. Алар качан гана өздөрү билимдүү, өздөрү бирөөлөр менен байланышуу, команда менен иштөө, лидерлик жөндөмдөрү болсо гана чет тилдерди билсе, анан бирөөлөрдү өзгөртө алат да. Бүгүн мен өзүмдүн баяндамамда ошого басым жасадым. Жаштардын өзүнө болгон өнүктүрүүсүн, ал кандай маанилүү экенин жана убакытты студенттик убакытты туура пайдаланууга басым жасаганга аракет кылдым. Жолугушуу Ош мунун студенттеринен сырткары Ош шаарындагы жаштарды да кызыктырды. Иш-чаранын максаты жаштарды эркин талкуулоого жана сынчыл ой жүгүртүүгө шыктандыруу болуп саналат. Демилге Youth of Osh, Soros Кыргызстан коомдук бирикмелери тарабынан өткөрүлдү. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ош жаңылыктары.